Саламатсыздарбы, ардактуу менин мынабу YouTube каналымдын атайын көрүүчүлөрү. Ал YouTube каналым Айбек Эко деп аталат. Албетте эл катары эле сиздерден суранып коеюн. Мен YouTube каналыма, Айбек Эко каналыма подписация кылып, же болбосо кыргызча айтканда катталып алууңуздарды суранам. Себеби бул каналымда мен өзүмдүн атайын эмне деп атасам, жашылдандырган бакчамды, өстүрүп аткан өсүмдүктөрүм жөнүндө көптөгөн маалыматтарды берип келем. Дагы деле бере бермекчимин. Мен бүгүн бир кызыктуу окуя менен бөлүшөйүн деп отурам сиздер менен. Биздин Айыл чарба министрлигинде органикалык айыл чарба департаменти деп аталган ушундай мекеме бар экен. Ал мекеменин директору Турсуналиев С. Атын эстей албай атам. Бул инсан менен мен отуруп баарлашып келдим. Бул жерде биринчиден айыл чарба министринин алдыгында ушул органикалык айыл чарба департаменти деген бул жакшы департамент экен. Бизге эң керектүү экен, урматтуу туугандар. Ушул органика департаменти бул атайын органикалык жер семирткичтердин үстүндө иштейт экен. Алардын ою менен менин оюм бир жерден чыкты дагы. Көпкө баарлашып отурдук. Мен бирок көптөн бери өзүңүздөр билесиздер, мен биогумус өндүрүүчүлөрдүн катарындамын. Өзүбүздүн чүй боорунда атайын менин жеримде ушундай биогумус өстүрөм. Биогумусту билесиз болушуңуздар керек. Бул атайын Калифорния сөөлжанын багып ошондон чыккан биогумусту мен кыргыз элибизге тартуу кылып келем. Анан ушуга албетте өзүмдүн өндүрүп жаткан биогумустун баары жогун атайын лабораториядан текшертип өткөрдүм. Абдан сапаты жакшы чыкты. Мен ага кубанычтамын. Жана ошондой эле моундай күбөлүк алдым. Күбөлүк урматтуу туугандар, сиздерге дагы ушундай сунуш кылмакчымын. Бул күбөлүктү алуу деген бул чыныгы бул органикалык жер семирткичтерди өндүрүп, жана ошондой эле ушу элибиздин ден соолугун, элибизге ушундай экологиялык жакшы продукцияларды, өсүмдүктөрдү, жашылча жемиштерди өстүрүүгө өз салымын кошуп жүрөт деген сыяктуу бул күбөлүк. Андыктан баарыңыздар ушундай күбөлүк алып, чогуу бир максаттарга кадам коелу. Албетте жакында мен дагы булар менен, бул департамент менен иштеше турган болдум. Бири-бирибиздин пикирибиз туура дал келишти. Андыктан мындан кийин Кыргыз Республикасында органикалык жер семирткичтерди өндүрүү сырттан ташып кирүү эмес, ал эми өзүбүздөн өндүрүүнү жолго коюуга аз да болсо салым кошолу деп жатабыз. Сиздер дагы бизге кошулуңуздар. Менин YouTube каналыма кирип, комментарийге мүмкүн телефондоруңуздарды калтырсаңыздар, чогуу бир группа түзөйүн, иштешели, урматтуу туугандар. Көптөгөн семинарларга биз алгач органикалык жер семирткичтер, биогумус жана ошо окшогон көптөгөн жер семирткичтердин айрымасы химиялык деп эсептелген. Жанагы селитра, аммофос, карбамид аттуу ушундай минералдык химиялык жер семирткичтерден айрымасы эмне экенин биз кыргыз элине түшүндүрүшүбүз керек. Азыр эмне? Оору көп. Жаш балдар ооруп баштады. Боор оору
өзгөчө бөйрөк менен боор оорулар өтө көп кездешип жатат. Андыктан ошонун кесепети бул. Ошонун кесепети эле бул. Ошонун кесепети ушул биз жеп аткан жашылча жемиш, фрукта, ушунун бар жогу, жашылча жемиштерибиздин бар жогу атайын химиялык жана селитра, карбамид, амафос, даже жүгөрүлөр, буудайлар, арпалар бар жогу ушул минералдык жерсемирткичтер менен же болбосо тагыраак айтканда химиялык жерсемирткичтердин нормасынан көп тез бышырып, тез акча жасоонун аракетин көрө беришип, бүт ден соолуктун баарын талкалап бүттүк. Андыктан биз ушундай органикалык жерсемирткичтерди Кыргызстанда көбөйтүп, Кыргызстанда ар бир дыйканга ошону түшүндүрүп, жеткирип, элибиздин улуттун ден соолугу үчүн кызмат кылалы деп киришүүнүн алдында турабыз. Урматтуу туугандар, келиңиздер, келип ушул менин идеяма кошулуп чогуу иштешели. Мен сиздер менен дайыма ден соолугу чың улут, таза жана экологиялык жашылча жемиштер ден соолукка пайдалуу экенин тастыктап, сиздер менен чогуу аракет кылалы бир туугандар. Сиздер менен көп сүйлөсөм кечириңиздер, дагы бир жолу суранам. Менин YouTube каналыма катталууну унутпаңыз.